Байтек айыл өкмөтүнүн баш кара суу айылым, саяпкерлердин мекени. Таң заарда күлүк аттардын дүбүртү угулуп, ал эми тулпарлар мына ошолу талааны жандандырат. Бул жердин ар бир аты мээнет менен багылып, намыс менен тапталган. Ошондуктан алыстан жакындан келгендер бул саяпкерлердин аттарын баалап суктанып келишет. Бүгүн биз ушул мыкты саяпкерлердин бири тууралуу айтып беребиз. Кыргыз эли илгертеден бери атка өзгөчө маани берип келген көчмөн калк. Жылкы кыргыздын күнүмдүк тиричилигинин, маданиятынын жана тарыхый эс тутумунун ажырагыс бөлүгү болгон. Көчүп конууда, алыс жолго чыкканда же жоого аттанганда ат кыргыз үчүн жөн гана унаа эмес, ишенимдүү шерик катары кызмат кылган. Бул жолду Медербек Экенбаев да аркылап таза кандуу жылкыларды көбөйтүп келет. Койор, эскинди койор бул көмөдөк баяк. Бул аттын аты Адмирал. Өзү 1,5 жаш, жаска 2 жаш. Бунун атасы өзү Лесерена. Ат болгон сүйүм ушундай баламдай кезинен эле башталган. Ушуну кээде байкелерим, чоң аталарым бүт ат менен эметет. Өзүм папам ошондон баштап эле өзүм 4-чү классыман, 3-чү класс, 4-чү класстан баштап өзүм ат чапкам мурун. Кичи кезинен ат чапчымын. Анан чоңойуп, анан ат ишине дайындадык, канчамыз чаап. Тарыхый булактарда кыргыздардын жылкы багууда өзгөчө тажрыйбага ээ болгону айтылат. Жылкы катаал тоо шарттарына чыдамдуу болуп, элдин жашоосуна толук ыңгайлашкан. Ат үстүндө жүрүү кыргыз баласы үчүн кичинекейинен эле үйрөнчүк иш болгон. Медербек кенедей кезинен ат үстүндө чоңоюп, азыр бир үйүр жылкыны багып, өзүнүн уулдары да саяпкерлик өнөрдү аркалап келишет. Балдарым чоңоюп калды. Эмки жылдан баштап Кудайым буйруса, ат чаап баштайм буйруса. Көк бөрүгө өзүм үйдөн бейлерим бар. Ошолордон туудуруп көк бөрүгө, күлүккө эки жакка тууй турган бейлерим бар. Анан өзүм айгырларым бар үйдө. Ошолордон туудуруп селекция кылам өзүм. Селекция кылган улакка дагы анан күлүккө да чыгарам да. Буну буйруса буну чаппай эле буну улак заатына чыгарсам деп атам. Жылкы кыргыз маданиятында да терең из калтырган. Элдин оозеки чыгармаларында, макал лакаптарда, эпостарда ат эрдиктин, эркиндиктин жана намыстын символу катары сүрөттөлөт. Анын мындай улуулугун Медербектин атасы Кубанычбек Экенбаев Манас эпосундагы ак кула сыяктуу тулпарлар улуттук рухтун көркөм образына айланган дейт. Канкей кечектиндей дары бергенде ичсең, будардын да ичпей, чачып жем жой койбой, атайым кошкондо жеп. Тоо ашып, кырашып, бел ашып, ушу аттын аркасына ат адам карат. Атты канча ат сыйлаган жөө калбайт дейт. Атты сыйлап өзүн кандай жакшы көрсөң, кандай ошондой сага актап берет ат. Ак дейт убакта жинин келсе да маңдайга чаппаш керек. Маңдай деген ал назик да. Оброго чаап, көчкө чаап, моюнга чаап, сылап турсаң ошо өзүңө жакындай берет ат. Медер мырзанын сарайындагы эң өзгөчө акылдуу ат мына ушул Франциядан алып келинген таза кандуу мистер Бажаңыл экен. Аяр мамиле кылышат, себеби болсо тукум алышат. Ушул бээнин энеси бар болчу. Ушул бээнин энеси өлгөнүнө 2-3 жыл болду. Өзү Кочкорбайда Разлив деген айгырдын кызы болчу. 25 жашка чыгып өлдү. Ошо бээнин кызы да. Ошо бээден көп кыздарынан көп улакка балдар чыкты. Өзүнөн мисалы жана Сары Өзөндө Рустам менен Даран деген бар болчу. Ошол кулан кезинде саткам. Убагында Бөрлү деген команда, Бамбук деген бар болчу. Алда ушу бээнин энесинин кыздарынын балдары, Арсуус деген бар болчу, Арча тору көп балдар чыкты да. Бүгүн да кыргыз коомунда атка болгон сый-урмат сакталууда. Улуттук оюндар, ат чабыштар жана салттуу майрамдар жылкы маданиятынын уланып жатканын далилдейт. Саяпкерлик өнөрдү аркалап жүргөн Медербек да ага өз салымын кошуп келет. Азыр ал таза кандуу жылкыларын мындан ары көбөйтүүнү максат койду. Нуркыз Караева, Данияр Амантуров, Улуттук канал, Замана студиясы.